элдин атынан 5-1. Кудайым буйрса мынакей 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган турнир алгачкы жолу бизде өтүп жатат. Акыркы 15 жылдан бери биринчи жолу мындай чоң турнир өтүп жатат. Биринчи жер какыраган эле талаа болчу, эски Казан илгерки былай дөмөлөк менен курчалган. Мынакей жаңы заманбап Тайказанды ошол Кыдыршайыч Шайыр акебиз өзү спонсор болуп жасатып берди. Жалпы ошондой эле биздин областтагы ишкер агаларыбыз бул краскалары, бул асфальттерге чейин полный бастырып берди. Бул барьерди тостуруп берди. Кыргыз нефтиге эмес, биздин газ. Жалпы эле жумурай журт кол сунуп, мынакей стадионду, ипподромубузду ушундай акыбалга алып келип отурат. Бул турнирге 9 май улуу жеңиш күнүнө карата турнирге биз даярдыктарды Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында өттүк. Аттар жана балдар ошол жактан башкырышты. Норус турниринде финалда жеңилип калгандан кийин чүй эли аябай колго алып командага жакшы колдоо көрсөттү. Ошондой эле жеке ишкерлер ат алып берип атышты, башка жагынан жардам берип атышты. Ушул жаныбызда турган аргымакты дагы чүйдүн жаштары алып беришти. Жакшы жардам, колдоо жакшы болду. Мен башы негизи өзүм ушу нападениеден баштадым, чабуучта. Анан кийин убакыт өткөндөн полузащитага кичине көбүрөөк нем болуп атам. Азыр чынында защита могу турнирде защита деле ойноп келатам да. Бул жаш балдар бүт баары эмеден өткөн, электен өткөн десем болот. Анткени булар молодежкада дагы жалаң ушу жаш балдар бир команда болуп чабышкан. Ошолордун арасынан тандап, бирөөнүн ортого, бирөөнүн защитага ылайыгы бар, бирөөнүн нападениеге ылайыгы бар, ошондойлорду тандап чогултканбыз. Биз болсо азыр ошо защита жагында биз ошо карап неме болуп атабыз да. Балдардын буюрса эмелери, данныйлары жакшы. Азыр экинчи эле оюну лига, высший лигада. Кудай буюрса жакшы оюн көргөзө турган балдар бар да.